Англис тили дүйнөлүк тил. Эң эле керектүү тил. Мындайча айтканда, бул жана универсальный ачкыч да. Ар бир өлкөдө эшик бар болсо, англис тили менен бул ачкыч менен каалаган өлкөңдү ачып кетесиң. Каяка барба, Кытайга барба, Америкага барба, Англияга барба, Африкага барба, даже Кыргызстанга келбе, эң эле биринчи мындайча айтканда сүйлөй турчу тил англис тили. Мисалы үчүн азыр туристтер келип калса, биз алар менен англисче сүйлөшөбүз. Ошондуктан биз мындай дүйнө менен бирге өсөбүз десек, дүйнө менен бирге болобуз десек, англисче тилин билишибиз керек биринчи орунда. Башка тилдерден дагы. Мындай да, англис тилин үйрөнөм деп муну жанагы өзүнчө эле эме кылып ийбеш керек да. Чоң цель кылып ийбеш керек. Англис тилин үйрөнөм, сөздөрдү үйрөнөм. Жок. Англис тилинде китептерди окуш керек. Англис тилин бул мындайча айтканда инструмент да. Муну колдонуу билип, колдоно билгенди билиш керек. Ошондой эле жана машина айдаганды үйрөнөм десе, киши машина айдап үйрөнүш керек, туурабы? Ошондой эле англис тилин билиш үчүн англис тилин колдонуп билиш керек. Колдонгондо англис тилинде ырларды ырдаш керек, англис тилинде китептерди окуш керек, англис тилинде башкалар менен сүйлөшүш керек. Эң негизгиси бул тилди көп колдонуш керек. Мен толугу менен ишенем. Мен өзүм ошентип эле англис тилин үйрөнүп кеткем да. Себеби англис тилин билбей жүргөндө эле мен англис тилинде ырларды ырдачумун. Жанагы Америкага барганда кинолорду көрчүмүн. Мен айла жоктон көрүп, ошентип акырынан үйрөнүп кеткем. Ал эми тилди мындай кино көрүп атканда деле бир нерсени түшүнбөсөң, мындай жөн эле көрө бербейсиң да. Аякта кишилер бир нерсе айтат там, stop дейт, анан stop деген там стоп экен деп мисалы үйрөнүп кетесиң да, ар кандай сөздөрдүчү. Ошон үчүн окуй бериш керек. Китептерди да мен мындай деген мен советим бар. Эгерде китептерди түшүнбөсөңөр деле окуй бергиле да. Себеби деген баягы акырынан бир нерселерди түшүнүп баштайсыңар. Мына, сиз эң биринчи баштаганда суроо бердиңиз, англис тилин кантип бат үйрөнсө болот деген. Бат үйрөнсө болот, бирок бат деген сөздү биз туура түшүнөлү. Бат дегенде 1 ай эмес, 2 ай эмес, 3 ай эмес. Бат дегенде 6 ай десек болот. Эң эле минимум. Эгерде англис тилин 1 жылда сүйлөп кетсең, ал эң жакшы результат деп ойлойм. 1 жылда сүйлөп кетсең, андай ээн эркин сүйлөп кетсең, анда эң жакшы результат бул 1 жылда деп ойлойм да. Ал эми 3 айда, 2 айда дегендер андай болбойт. Кандайдыр бир результат болот, бирок англис тилин эркин сүйлөп кете албайсың. 2 айдын ичинде, 3 айдын ичинде, 6 айдын ичинде деле сүйлөп кете албайсың. 1 жылдын ичинде мына жакшы сүйлөп кетесиң. Ошо 1 жылда мисалы күндө окуш керек деп турам. Бирок, ооба. 1 ай чыдап коюп. Албетте, аны деген 1 ай, 1 жыл дегенде 1 ай окуп эле анан калгандарын окубайт эмес. Мен айтып кеткендей, күнүнө жок дегенде жарым сааттан, 1 сааттан, 1 саат деп коелу. Күнүнө жок дегенде 1 сааттан англисче тилине бөлүп берсеңер, 1 жыл бою, анда 1 жылдын ичинде үйрөнүп кетесиңер. Ал 1 сааттын ичинде эмне кылсаңар болот? 20 мүнөт китеп окугула. Китеп окуганда өзүңөргө кызыктуу тематикадагы китептерди окугула. Мисалы үчүн сиз музыкага кызыксаңыз, музыка жөнүндө окуңуз. Автобиография окуйм десеңер, ал жөнүндө окуңуз. Ошон үчүн өзүңө кызык калган нерселерди кылыш керек да. Экинчиси эмне кылса болот? Кино көрсө болот, сериал. Сериалдарды көп адамдардын баары сериал көрүшөт, мисалы үчүн, туурабы? Ошол сериалдарды англис тилинде көргүлө. Ал жарым сааттай, туурабы? Азыр 50 мүнөт болду, анан 10 мүнөт ырдап койгула, мисалы үчүн да. Ал эми эң эле негизгиси, бул мен реклама катары эмес, бирок баягы чөйрө керек да, эң эле негизгиси. Себеби деген англис тилин үйрөнгөндөн кийин кишилер менен сүйлөшкүң келет. Ошондой чөйрөнү биз мындайча айтканда мындай жаратып, ошон үчүн биз сиздерге бар кылып берип атабыз да. Сөздөрдү өзүнчө жаттап кереги жок. Мисалы үчүн көп курстарда эле ошол эле сөздөрдү отуруп алып жатташат. Жаттаганда переводун жатташат. Бул эмне car, машина, cow, уй депчи, андай болбойт. Сөздөрдү өзүнчө окубаш керек. Сөздөрдү обязательно
бир контекст менен окуш керек. Мисалы үчүн фразаларды үйрөнсө жакшыраак болот да. Фразаны үйрөнгөндө мисалы үчүн жанагы эле hello my name is Ernest дегендей ошол сыяктуу фразаларды окуса адам батыраак үйрөнүп кетет. Себеби бир сөздүн мааниси жок. Ал эми фразанын мааниси бар. Ошон үчүн мааниге көбүрөөк мындай жакшыраак эстеп калат экен да. Негизи биз өзүбүздүн тилибизди, эне тилибизди канча жаштан баштап сүйлөп баштайбыз. 2 жаштан баштап эле кичинекей балдар, кээде 3 жаштагы кичинекей балдар сайрап калышат, туурабы, өзүбүз эне тилибиздечи. Значит, эмне үчүн эне тилибизди 3 жашта окуп атсак, 2 жашыбызда үйрөнүп атсак, чет тилин биз 6 жашында кеч деп эсептешибиз керек. Кеч эмес, эч качан кеч эмес. Даже эгерде 8 жаш, 10 жашта, мен өзүм 8 жашта баштагам, жаш 8 жашымда. Ошондуктан кеч деп айта албайм 5 жашты. Конечно, кичинекей болсоң жакшыраак. Наоборот, канчалык жашыраак болсо, ошончолук жакшыраак үйрөнөт. Менин оюмча анда кандайдыр бир чындык бар. Жок деп айта албайм, бирок ошол эле мезгилде англис тилин мисалы үчүн жаш өткөн сайын үйрөнө албайсың деп айта албайм. Себеби менде көптөгү ошо тажрыйбада жанагы биринчи жыл окуганда эле менин группамда 40 жаштагы студентим бар болчу, бизнесмен. Аябай англисчеге мындай дисциплина берип окуган бир жыл бою, и бир жылдын ичинде аябай жакшы сүйлөп кеткен. Ошон үчүн бул жерде адамдын өзүнөн да. Эс тутум начар деген андай жок. Эс тутум начарды аны тренировать этсе болот. Жана айттым го 40 жаштагы киши үйрөнүп кеткен деп. Памятти тренировать этсе болот. Тренировать этиш үчүн эмне кылыш керек? Күндө жок дегенде сөздөрдү эмес, бир ырды жаттагыла. Бир ырды жаттап, ошону ырдыганга аракет кылгыла. Жаман ырдайсыңарбы, анда силер өзүңөрдүн ишиңер да там. Бирок мисалы үчүн жумасына жок дегенде бир ыр үйрөнсөңөр, жаттап. Ошол убакыт өткөн сайын оңоюраак болуп баштайт. Ал эми каражат жагына келгенде, эгерде каражатыңыз жок болсо, эмне деген каражат керек азыр тил үйрөнүш үчүн? Бул бир эле нерсе керек, менин оюмча, интернет керек. Менин оюмча, интернетке каражат бар деп ойлойм го дейм. Бар эле азыр сиз Инстаграмдан жазып атсаңыз, интернетиңиз бар. Значит, каражат бар. Ошондуктан аяктан бир YouTube'га кирип, видеолорду кирип, ырларды жаттап, кинолорду көрүп, китептерди окусаңар болот. Ага каражаттын деле көп кереги жок. Онлайн курстарды билем, бирок мен көп ага ишенбейм. Себеби мен ишенбейм деп айта албайм. Менин оюмча мындай жизненный болгондо адам батыраак үйрөнөт да. Бизге Инглизонго келгенде, мисалы үчүн, могу биздин сиз мындай кылып көрсөтө аласызбы же көрсөтө албайсызбы? Мисалы үчүн биздин камераны эле. Бул сиз көрүп жаткан комната, сиздер көрүп жаткан комната бул эс алуу зонасы деп атайбыз. Биякта биздин студенттер сиз көрүп тургандай пианино турат, биякта ар кандай оюнчуктар бар биздин студенттер үчүн келип, бияктан ырдашат, ойношот, ар кандай эмелер боюнча сүйлөшөт. Бул сабактан сырткары. Мисалы үчүн сиз Инглизонда окусаңыз, сабак баштала элек кезде эле келип бияка студенттер менен башкалар менен сүйлөшсөңүз болот англис тилинде. Ошон үчүн баягы карым катнаш болуп, киши бири-бири менен сүйлөшүп, батыраак үйрөнүп кетет да. Ошон үчүн чөйрө күчтүүрөөк болот. Бирок онлайн курстарды жок дей албайм, андан деле үйрөнгөн кишилер бар. Бирок эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мындай чөйрөгө келип, кишилер менен сүйлөшкөндө батыраак үйрөнөт деп ойлойм. Мындай жанагы айтып кеткендей, мындайча айтканда тестирование кылып көрөлүк. Сиз көрүп жаткан азыр адамдар англисче үйрөнөм деген оюңуз бар болсо, өзүңөр үчүн эксперимент кылып көргүлө. Бир жыл бою, жок дегенде бир жыл бою, күндө 30 мүнөттөн, андан да көп эмес, сериал көргүлө. Англисче түшүнөсүңөрбү, түшүнбөйсүңөрбү, көргүлө, отуруп көргүлө. Түшүнбөй аткан жерден да көрө бергиле. Экинчиден, бир китеп алып, күндө жок дегенде 10 мүнөт окугула. Аны каалаган жерде окусаңар болот, кааласаңар. Маршруткада кетип барып окусаңар болот, кааласаңар. Жөн эле бирөөнү күтүп атканда окусаңар болот. 10 мүнөт ар бир кишиде бар. Анан жумасына жок дегенде бир ырдан жаттагыла. Менин оюмча бир жылдан кийин сиздин англискиңиз башка уровеньде болот деп ойлойм. Ошол каалоо тилегим. Андан сырткары
башка калып элек деле жок.